Карабагыла. Балбак Зарылыкович өкмөткө бүгүн наразы болуп аткандан кийин бул киши дайым колдоп жүрчү да, анда абалы чатак экен өкмөттүн. Мен да ошол өкмөттүн иши сынга алгым келип атат. Биз жакынкы эле кездерде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Өсөнбекович менен чогуу Лейлек районунда болгонбуз. Ошол жерде мына азыр Алмаз Акунжанович өтө кабин өзү айтты эле да, мына бели сынык жолун ашуунда жол иши жүрүп атат да. Жаңжер менен Кең Талаа айыл өкмөтүн байланыштырган бели сынык ашуусундагы иш токтобосун кышында дагы деп тапшырма берип келди эле. Бирок бүгүнкү күнү иш токтоп турат. Бул жол транспорт министрлигинин иш эмне үчүн булар мындай жок дегенде Кабминден жумушун айткан тапшырмасын аткарбай атат да. Азыр ашуудан кел мына кыштын күнү жеңил машина менен ары бери өтө албай абдан кыйналып атат. Иш токтоп калды. Элдер тынымсыз мага чалып атат. Ошон үчүн мына бели сынык ашуусу боюнча мен министр менен да сүйлөшөмүн. Ушуну эске алып койсоңор, Акылбек Өсөнбековичке да айтайын деп аттым эле муну.